Саламатсыздарбы, ободо эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз аялдар алдыга чыгууга эмне тоскоол болот деген теманы талкууга алабыз. Студияда менин бүгүнкү конокторум мектеп директору жана жергиликтүү кеңештин мурдагы төрайымы Канайым Султанова, эл аралык уюмдун Ысык көл жана Нарындагы өкүлү Ширин Бакытова жана программист, стартап уикенд эмгегечиси Чолпон Абдыжапарова. Студия кош келипсиздер, саламатсыздарбы? Биз эми бүгүн ошо аялдарды алдыга чыкканга деп сүйлөп атабыз. Башкача айтканда бул аялдардын лидерлиги, мындай лидер айым болом деген, ошо айымдар кандай тоскоолдуктарга кабылат, ошону сөз кылабыз. Канайым эже, сиз өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен бөлүшүп кетсеңиз, сиз ошол өзгөндө жергиликтүү кеңештин депутаты, андан дагы төрайымы да болуп иштеген экенсиз. Сиздин оюңузча ошол айыл жергесинде ушинтип депутат болом, анан төрага болом, баягы саясатчы болом деген айымдар кандай тоскоолдуктарга, кандай кыйынчылыктарга учурайт? Мен мурда ойлонбоп турмун да, такырчы депутат болом деген оюңузда жок болом же бул саясатка аралашам дегенге такыр оюмда жок болчу. Мен бул депутаттыкка кызыгып калганымдын себеби биринчи жолу баягы участкалык шайлоо комиссиясына мүчө болуп кирип калып, мына ошол жерде пайда болду да мага ойчу. Мисалы үчүн, биз дагы демек депутат болсок болот экен депчи. Анан кийин аялдар мисалы үчүн социалдык тармакка көп көңүл бурушат да. Мисалы үчүн эркектер чоң нерселерди айтат, бирок ишти баштаганда майда нерседен көтөрүлүп барыш керек да. Бирок алар майда нерсеге көп көңүл бурушпайт да. Мисалы үчүн мектепке, бала бакчага, ошол эле айылдагы медициналык баягы спаларга, баягы үй бүлөдө аялдар канчалык деңгээлде жашап атат. Мисалы үчүн бир үй бүлөдө зордук зомбулук. Мына ошол нерсеге да көңүл буруш керек экен да. Бизде баягындай бир стереотип эркектер жалпы эле Кыргызстанды бутуна тургузабыз, Кыргызстанды өнүктүрөбүз деп жалпы биринде өлкөнүн масштабында карашат дейт да. Демек ошол негизи чын да. Аялдар демек көбүнчө баягы күнүмдүк жашоодогу эмеге кыйынчылыктарга көбүрөөк көңүл бурат. Бирок биз баягы чоң нерсеге көңүл бөлүп, кичинекей нерсеге көңүл бурбай коебуз да. Негизи кичинекей нерседен башталса, ошо биринчи айыл оңолуш керек да. Айыл оңолгондон кийин бара анан республика оңолот деген менин ошондой оюм бар да. Анан ошо депутатка шайланып жатканда, мисалы, кандайдыр бир стереотиптик бир сөздөргө, мындай бир сындоолорго кабыл болдуңузбу? Мен депутаттыкка шайланганда мен ага чейин деле көп жумуш аткарып, баягы айылда эми кичине көзгө көрүнүп калгандыгым үчүн мага тоскоолдук болгон жок. Бирок мен аялдарды чакырдым, мына 12-жылы шайлоого койгула, силер да депутат болгула десем, аялдар өздөрү тартынып, биз да депутат коюңчу мындай дегендер болду да. Бирок биз мына 2012-жылы 4 аял ошо баштоо айылдык кеңешине 4 аял депутат болсок, кийинки 15-жылкы дагы немеде бир эле аял калып калды да. Азыр эмне себептен? Себеби мына мыйзам чыкты деп, баягы мектептин директорлору, бала бакча, демек мекеме уюмдун жетекчилери депутаттыкка койбосун деп, мына ушул жерден биз депутаттыкка койбой чыгып калдык да. Себеби мектептин башчысы, өкмөт башчы менен өкмөттүн айтканын аткарып, баягы көз каранды болуп калат деген деңгээлге барышат да. Бирок мен оюмча ал туура эмес да. Мисалы үчүн мен мектептин директору болсом дагы, мен өкмөт башчысына талап койгонго билимим дагы, тажрыйбам дагы бардыгы жетишет да, мисалы үчүн жетишет. Бирок аялдарды тартыш керек. Анан негизинен мына азыр мен мектепте иштеген үчүн, мектепте билбейм башка мектеп кандай, менин мектебимде кыздар күчтүү, жакшы окушат, лидерликти алып барышат, керек болсо мектептин президенти болушат. Мына ошентип барып күчтүү болуп туруп, окугандарда кыздар күчтүү, анан кийин барып окууга тапшырышып,
анан күйөөгө тийишип баары турмушка чыгып кеткенден кийин баягы лидер кыздар неме болуп калат да, Казан аяк университети. пассивдүү болуп калышат. Себеби баягы үй бүлөдө мына ошол шартка кабылып калабы деп ойлойм да. Себеби баягы чыгаан кыздар баягы эл үчүн иштей турган, бир жумушту аткарам деген кыздар барып туруп үйдө отуруп калып атат да. Кээде мына ушуга ичиң ачышат да. Ширин айым, сиз мисалы ошол Ысык көл жана Нарын областтарында өкүл экенсиз. Азыр ошо кана эме айтып атпайбы, ушинтип кыздарыбыз катуу келет дагы, көп угам да ошону. Мисалы мектепте дагы баягы жалаң бешикке окуган кыздардын саны дайым көбүрөөк болот балдардан депчи. Аябай тырышып, лидер болуп, монтип окуган кыздар көп болот дагы, анан кийин эле бир 20 жаштан ашканда эле мындай кескин азайып кетет дейт да ошолордун саны. Мындай Нарын, Ысык көл областтарында кандай ошондой көрүнүш барбы? Сиз айтып аткан суроого мындай караса болот да. Эмне үчүн аялдардын арасында ачылыштар жок эсе дегенде, бул стереотиптерден улам келет экен да. Анткени өткөндө бир мисал келтиришти. Бир эже МГИМОго тапшырам деп, дипломатияга тапшырам десе, Москва шаарындагы. Москва шаарындагыдан кийин апасы болбой коюптур да. Эмне үчүн болбой койду деп суроо бергенде, сен аялдардын арасында дипломаттар жок депчи. Анткени сен бул профессияны, кесипти сен алкала албайсың. Мүмкүн алар айылда жашагандыгына мүмкүн, билбейм, кандай бир шарттар менен ата-энеси, эне апасы болбой коюптур да. Анан ошол себептен канчалык отличный, жакшы окуган, эң жакшы окуган кыздар болбосун, аларга да бир мотивация түрткү берген, үлгү өрнөк болгон аял заты жокко деп мен да ойлоп келем да. Эгерде ошондой аял заттар бар болсо, ал кыздар дагы ооба бакыт менен бул жеке биздин жашообуз, сыртка чыкканда биз өзүбүздүн жеке ишмердүүлүгүбүз бар, жеке ошо ишмердүүлүктүн негизинде өзүбүздүн лидерлик жана өзүбүздүн профессионалдык бир жөндөмдөрүбүздү көрсөтө алабыз деген бир ойдо боло турган бир үлгүлөр жок окшойт деп мен ойлоп келемин да. Анткени баардыгыбыз тең коом жалпы айтат да, турмушка чыгыш керек деп көп айткандыгы үчүн кыздардын баягы башыбыз ошо менен көбүнчө пайызы ошо менен эле ойлонуп калат да. Анан кийин ошентип лидер кыздар артка кайтып, мен үйгө ылайыкташым керек экен, мен балалуу болушум керек экен, менин убактым келип калды деп, анан артка кайта бергендер да ошондон болсо керек. Бул жерде ошо ата-энесинин дагы ролу чоң экен да, э? Ооба, мисалы үчүн биздин үй бүлөдө мүмкүн баягы сүйлөшүү аркылуу жана диалог аркылуу кээ бир нерселерди биз чече турган, пикир алышып чече турган болсок, бардык эле үй бүлөлөрдө кыздарды антип тарбиялабайт да. Анан ошол себептен ата-энелер менен дагы, педагогдор менен дагы, жалпы коомчулук менен да ошондой бир кыздарга да мүмкүнчүлүк берүү менен бир сабаттуулукка алып келиш керек экен да. Эгерде агартпасак, анда кыздар ошол бойдон эле бир коомдун ошол стереотиптеринде жашап келе берет да. Мен бир нерсени айткым келет, аялдар өзү негизи ийкемдүү болот экен да. Мисалы үчүн лидер аял заттарын көргөндө алар ийкемдүү болгонуна байланыштуу, алар көп жакшы нерселерди жасай алат. Анан бардык жашоонун туруштуктарына, шарттарына туруштук берип, анан алдыга сүрөлөшөт экен да. Анан андай нерсени билбеген аял заттары артта кала берет экен. Анан эмне үчүн андай болот дегенде, биз ойлонушубуз керек экен да, ал кыздарды ошол жанындагылар дагы деле басмырлап эле, сен мындай болушуң керек деп эле келе берген учурлар көп да. Байкайбыз. Мен ошентип ойлойм да. Чолпон, сиздер баягы стартап уикенд деген бир чоң демилгени баштап, ошону өткөргөнсүңөр, ошого да мен барып көрүп качып калдым. Анан сонун баягы бизнес тармагында көп нерселерге жетишкен лидер айымдарды чакырып, ошолор менен талкуу жүргүзгөнсүздөр. Анан ошол негизинен ошо стартап уикендте баягы жалаң гана жаш айымдарга арналган экен да. Эмне үчүн ошол демилгени жаш айымдарга арнадыңыздар? Жана ошо стартап уикендте өзү кыздар келип, эмнени сүйлөштү, бул эмне болгон демилге болду? Анан баягы өздөрүнүн стартап десе эле баягы кандайдыр бизнес идеяны элестетебиз. Ошондо кандай болду? Кыздар келип бизнес идеяларын айтып берип, анан силер аларды угуп, кандай колдогонго аракет кылдыңарбы? Стартап уикенд бул демилге аялдардын ишмердүүлүктүн аялдардын арасында жайылтуу жана жаш муундарды мындай өзүңүз айткандай ийгиликтүү айымдар менен тааныштырып, аларга дем берип, коомдо аялдын ролун жакшыртуу максатында жасаганбыз. Стартап уикендте өз иш-чарада 50-55 кыз келип, өздөрүнүн идеяларын сунуштайт.
почти баары идея менен келишиптир. Бирок кээ бирөөлөр уялып, мен отуруп алып, давайте кылгыла, айткыла, уялбагыла деп ошолорго мындай өзүнчө мындай жакшы ортону түзгөнгө аракет кылдык. Эмнеге бул идеяны мындай ишке ашыра баштадык? Себеби мен 2015-жылы бияка Турциядан жаңы окууну бүтүрүп келгенде ушундай хакатондор болчу да, бирок аякта 80% балдар да. Анан мен катышкым келчү, өзүм идеямды айткым келчү, бирок мен уялчумун да. Анан барып эле мынтип карап, мындай бир кандай сыңар чет эле отуруп, 2 күн бою ошондо отуруп карап эле кетип калчумун да, уялчумун. Анан мага ушундай аялдар үчүн ушундай организация, ушундай кылсаңар болот дегенде мен абдан сүйүнүп, ошону кылайын деп чечтим. Чынын айтканда мындай айырмасы болду? Болду. Там идеялар, кээ идеялар бар, например, балдар түшүнбөйт, например, психология, нумерология, сулуулук десең күлүшөт да. Ал жерде келип башка келген любой идеяны сунуштасаң эч ким сага күлбөйт, потому что баары аялдар, баары бири-бирин мындай демилгесин мындай колдоп кыла аласың деп мындай жакшы бир атмосфера болду деп ишенем. Биз ийгиликтүү ишмердерди, специалисттерди чакырып, аларга ар кандай советтер берилди. Менин оюмча ушундай демилгелер биз Бишкекте кылып атабыз, себеби бул стартап экен, жалаң ыктыярчы активисттер жасайт да. Биякта иштегендигибиз үчүн эле бош убактыбызда жасайбыз. А так менин оюмча ушундай демилгелер аймактарда жасалыш керек, потому что именно ошол жерде ушундай окууга, ушундай демилгелерге бир эме бар да, бир муктаждык бар деп эсептейм. Мен ата-энем айылда турат. Барган сайын да кээ бир кыздар сурайт да, программист кандай окуш керек, же болбосо барып сүйлөшкөндө кадимкидей сезесиң да ошонун муктаждыгын. Ошол жакта өтсө, мындай прям эмеси, результаты абдан чоң болот деп түшүнөм да. Айтып кетким келип атат да, жанагы Чулпунай программист болгончу мага аябай жагып атат. Анткени биз деген эгерде 10 жыл мурунку статистиканы ала турган болсок, биз гендердик саясат же болбосо гендер теңчиликти сүйлөп атканда биз көбүнчө учурда бул социалдык блокду айтчубуз да. Анан өткөндө биз жанагы эме буунун аялдары жана ошондой эле Роза Отунбаеванын демилгеси фондунун алкагында ошо азыркы көрүнүш, аялдардын көрүнүшү кандай, трансформация эпохасында кандай деген темада бир 2 күндүк форум өттү. Анан ошондо чындыгында эмнени кубандырган нерсе, азыркы күндө кыздардын гендердик теңчилиги башка жакка бурулуптур деген сөз да. Ал кандай бурулуптур дегенде ишмердүүлүккө бурулуптур. Бул жеке ишкерлер, бул IT тармагындагы аял заты, бул саясаттагы тармагындагы аял заты. Анан аял заты айтып атат, биз ошол эле таасир бере турган, бир чечим чыгара турган бир бөлүк эмес, бул коомдун жалпы көрүнүш катары эле келсек дегенчи. Бирок ошонун баардыгын айтып келгенде деле баары бир деле биз ошол эле калыптанып калган ойлордо, стереотиптерде жашап келебиз да. Кандай гана чөйрө болбосун, жана Чолпунай сөзүнүн башында айтып кетти го, эркек заты менен чогулуп турганда сен лидерлик сыпаттарыңды жакшы көрсөтө албайсың да. Анткени эмне үчүн дегенде, сен андан акылдуураак болушу мүмкүн, идеяларың көбүрөөк жакшыраак болушу мүмкүн, бирок ал нерсени ал кабыл кылбайт. Анткени ал жыныстык эмесине өзгөчөлүгүнө жараша да. Бул гендерге өзгөчөлүк эмес да. Бул жыныстык өзгөчөлүгүнө жараша мен эркекмин да дейт да. Сен аялсың да деп ошо жерден бөлөт да. Эже жакшы мен үлгү деп ойлойм да. Өзүнүн өрөөнүндө, өзгөнүн районунда ушундай нерсени чыгарып, жергиликтүү кеңешке ат салышып, иштеп. Бул эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз аялдар алдыга чыкканга эмнелер тоскоол болот деген теманы талкууга алып отурабыз. Студияда бүгүн менин конокторум мектеп директору жана жергиликтүү кеңештин мурдагы төрайымы Канайым Султанова, эл аралык уюмдун Ысык көл жана Нарындагы өкүлү Ширин Бакытова жана программист, стартап Уикенд демилгечиси Чолпон Абдыжапарова. Мен өзүмдүн тармагымда айтып кетким келет. Балдар көп кыздарга караганда IT тармагында, бирок кыздар келгенде мындай команда кадимгидей башкача болот да. Анан компаниялар азыр бир кыз же бир эркек мындай бир позицияга келишсе, кызды алганда аракет кылышат. Себеби жалаң эркектер болгон бир эмеде, командада башкача да, атмосфера башка, идеялар башка. Если бир кыз эле кошуп койсоң, уже башкача альтернативдүү идея пайда болот. Мындай иштеген атмосферасы башка болот. Себеп
кадимкидей сезилет да. И компаниялардан түшүнүп, азыр кыздар келсе, кыздарды кошконго алганга аракет кылышат. Себеби бул уже мындай компанияны астыга тартышат, там башкача идеялар, биздин ой жүгүтүбүз башкача. Анан саясатка да кошсок да, биз мындай айткандай эле кыздар көбүнчө мындай коомду ойлоп, экологияны ойлоп, билимди ойлоп, булар деген мындай бул деген баары келечек жөнүндө да. Ошондо кыздарды кошсок, биз мындай өнүгөбүз деп эсептейм да. Мен мактанбайм, бирок мен Жок, мактаныңызчы. Бизге ошондой үлгүлөр керек болот. Жакшы мындай бир окуялар. мен кичине баягы билбейм кандай болуп калды. Мен баягы көп сүйлөймбү деп коем да. Башка жерде бирөөнүн кемчилигин айтып, мындай деп ошентип мен өзүбүздүн башчым менен кичине кагылышып, мен канча жыл куугунтуктады да. Канча жыл. Акыры мен качанга чейин ушинтип жүрөм деп күрөштүм да. Күрөшүп жеңип, мисалы үчүн ошо райондук билим берүү деңгээлинде мен канча коррупцияны аштым деп айтам да. Мисалы үчүн аштым да ошол деңгээлдечи. Бирок бардыгы эле ошон чыкпайт да. Мага канча сөздөр айтылды. Жөн эле жүрбөйбү, колуна эмне келет экен, мындай депчи. Өткөндө ошо жергиликтүү эмеде жергиликтүү талкуу болуп, анан дискуссия болуп, жөн эле өзүбүзчө отуруп, ошо саясатчылар, ошо мамлекет башчылары, анан ошентип отурабыз да, анан кийин мен суроо берип атпайм, эмне үчүн Кыргыз Республикасында сот заңдардын бардыгы аялдар? Анан кийин эмне үчүн ошондой көрүнүш деп, жана бул деген аялдарга жакшыраак жарашат дейт да. Баягы орун басар болуп иштегенде. Орун басар социалдык блокто дейт да. Анан эмне үчүн буга эркектер келбейт? Мүмкүн эркектер да сезимтал болот бул маселеге. А бизге үйүп коюп эле, биз таасирдүү бир маселелерге келгенде биз жокпуз да. А таасир мына социалдык блок болгондо эле аткара беребиз да. Анан кийин ошакта аткара беребиз да. Анан кийин эмне үчүн эркек мындай мисалы инженерия, механизм ушундай нерсеге келгенде эле биз ал жерде жок болушубуз керек да. Бизге дагы жардам бериш керек да, башкалар дагычы. Мыйзам алкагында, мамлекет алкагында. Бизде баягы кыздар лидер болом десе эле ата-энеси коркотпош керек болуп, кызым күйөөгө тийбей калат да. Ошондой сөздөр айтылабы мисалы? Айтылат. Сизге дагы, чолпон? Менин оюмча эже айтып кетти го, мен өзүмдүн регионумда мындай өзүм колумдан келген нерселерди кылып өзгөрүүлөрдү киргизем деп. Менин оюмча ар бир кыз ошондой кылышы керек. Өзү мындай глобалдык чоң нерсени кылган кереги жок. Өзүңдү мындай кошуналарың, однокурсниктериң ошолорго эле жардам берсең болот да. Мен мисалы 2 жыл мурун биринчи жолу кылгам ушундай кыздар үчүн программирование күндөрү. Мен вообще ишенч эмесмин. Ошондой кыла алам депчи, мага коллегам айтты, ушундай кылбайсыңбы деп. Анан стартап викендти деле кылаарда айтканда мен өзүм ишенч эмесмин, кандай депчи. Анан мындай башына абдан оор келет да, бирок кылгандан кийин кадимкидей көрөсүң да, то что сенин кылган жумуштарың башка бирөөнүн жашоосун өзгөрткөнүнчү. И мындай анча деле оор эмес, мындай башына аябай оор көрүнөт да, анан чоң көрүнөт. Бирок ар бир кыз кыла алат да, мен кыла алган болсом, мен айтып атам го, биринчи келгенде уялчумун, келип мындай даже сүйлөгөндөн уялчумун да. Азыр болсо там 60 кишинин астына чыгып мындай уже разговариваю да, мындай айкын элечи. Ошондуктан кыздарды чакыргым келет да. Коркпой эле, жакындагыларга жардам берсеңер, өзүңөргө да жардам бересиңер. Мен мисалы ушундай белгилерди жасап, өзүмө жардам бердим да. Өзүмдүн лидерлик качестволорумду көрдүм, сүйлөгөндү үйрөндүм, көптөгөн кишилер менен тааныштым. Ошо башкаларга жардам бергенде эң көп өзүңө жардам берет экенсиң да. Ошондуктан мындай өзүң башкаларды ойлосоң да өзүңдү ойлоп деле ошондой нерселерди кылсаң, прям кадимкидей мындай өзүңдүн өзгөрүүңдү сезет экенсиң да. Ошон үчүн кыздар мындай обязательно эле мындай акча табып эмес, мындай ушундай деле социальный эмелерди жасаса, аябай өзгөрөт экен кишичи. Ошондуктан да кыздарга коркпой, уялбай, даже айылда деле мындай бир нерселерди билсең, бөлүшсөң болот экен да. Бөлүшкөндө өзүң да абдан өнүгөт экенсиң. Анан бир нерсе айтым келет, например, биз мындай нерсени дагы байкадым. Кыздар бир нерсени билгенде биз сразу бөлүшкүбүз келет экен да. Программированияда деле бир нерсе мастер-класстарды кылып, бир нерсе мындай көбүм айтам да. Анан кээ бирөөлөр сын тагат да, кээ бирөөлөр. Ой, муну ким билбесин?
анча деле жакшы билбейт экен депчи. А бирок кыздар кичине билсе дагы ошону мындай бөлүшкүсү келет да. А если сен ошондой сынтактага таккандарга айткым келет да, мен ошончо кыйын билсең, сен эмнеге башкаларга айтпайсың? Эмне үчүн залдар толуп калат да, ошону даже уккангачы. Анан ошон үчүн кыздарды, мне кажется, мындай үйрөтүш керек, лидерлик качествосын чоңойтуш керек. Себеби биз кыздар мындай коомубузга аябай берүү эмес көп да, прям бөлүшкүбүз келет, баарына жардам беришибиз керек да. Упанай Жаныбек кызы 20 жашта. Кыз баланын коомдун көрүнбөгөн бөлүгүндө болсун деген жакындардын пикирлерин өзгөртүүгө жетише алган. Жаштайынан ичинде каткан укук коргоочу болуу ниети мектепти аяктаганда ишке ашпай калчу абал жаралган. Жогорку билим алуу үчүн чоң атасы караманча каршы туруп, ал эле эмес кесип тандоосу да жакындарынын чечими менен араң кабыл алынган. Юрист бул менин балалыгымдагы кыял болчу да. Мен балалыгымдагы кыялды ишке ашырайын деп жатканда үйдөгүлөр кичине тоскоолдук кылып калышты. Анан эмеге окусаң, Баткен мамлекеттик университетине окуйсуң, башталгыч класстар адистигине деп, анан чоң атамдын шартына макул болуп тапшырдым. 172 балл менен тапшырдым, жалпы эсеп менен. Тапшырып, кийин чындыгында өзүң кызыкпаган адистик боюнча окуй албайт экенсиң. Кызыгууң да кайтат экен. Анан ошентип жүрүп мен ата, мен окуй албаймын, бул кесипте окуган мага жакпады, мен сабакка баргым келген жок, мен ушундай эме бар экен, агай менен сүйлөшүп көрдүм, котором десем үйдөгүлөр макул болушту. Атам менен апам, главный атам менен апам макул болушту. Анан чоң атама айтпай эле атам апамдын ыраазычылыгы менен юриспруденция адистигине котордум. 1 жыл бою жакындарына үй бүлөсүнө түшүндүрүп олтуруп, 2-чи курска өткөндө гана юридикалык бөлүмгө которулууга макулдук алган Упанай болду эми деп олтуруп калбай, эл аралык уюмдар менен кызматташуу, коомдук иштерге катышуу менен өз кесиптик чеберчилигин арттырууну ниет кылып, изденип, Бириккен Улуттар уюмуна ыктыярчы катары тартылып, жайкы эс алуу учурунда жарандарга акысыз юридикалык кеңеш берип иштеген. 3 айлык каникул мезгилинде Айдеркен шаардык мэриясына барып, 1 ай бою элдерге акысыз юридикалык жардам көрсөтүп келдим. Ал жерде мага кайрылгандардын көпчүлүгү документ алуу боюнча, анан Өзбекстандан чыккан жарандар кандай паспорт, кандай документтерди кайсыл жерге барып алуу тууралуу ошол жөнүндө информация берип жүрдүм. Мен бул эмеде практикада өзүмө көп нерсени алдым. Элдер менен кантип баарлашканды үйрөндүм. Андан сырткары справка жазганды үйрөндүм. Мындай чоң адамдар менен же кызмат адамдары менен иштешкенди үйрөндүм. Айыл жеринде чоңойгон кыз келиндерге тартынуу, кимдир бирөө кагып коебу, айландадагылар кандай кабылдайт деген сезимдер калыптанып калган. Бул көнүмүш көпчүлүктү артка тартып турат дейт. Азыр аялдар менен эркектер тең укуктуу деп айтышканы менен андай эмес. Үй бүлөнү эркектер башкарыш керек деген эме менен түшүнүк менен жашашат айылдачы. Ошонун негизинде мындай балдар жабыр тартып калган учурлар болот, аялдардын укугу тебеленип калган учурлар болот да. Кыздардын көпчүлүгү мындай коомго аралашкандан коркушат да, себеп дегенде бирөөгө барып сүйлөсөң же мындай кеңири бир жерде бирөө менен турганда уят көрүшөт да. Анан ошонун натыйжасында мындай кандай десем, өзүбүздү ар дайым артка тартып турабыз да. Айыл жериндеги башкалар сыяктуу эле илберинки кыздан, элеттеги жарандардын, айрыкча кыз келиндердин укугун талашкан укук коргоочуга бир кадам калып турат. Упанай жакынкы айлардан баштап Баткен шаары үчүн уюшулуп жаткан юридикалык клиникада калктын аярлуу катмары үчүн акысыз укуктук кеңеш берүүгө тартылат. Клиниканын ачылышында клиниканын ачылуунун негизги максаты ушул жерде юридика бакытында даярдалып жаткан студенттер өздөрүнү практикада ушул элдерге жардам көрсөтүүдө, ушул жерде практика өтөө жана мекемеси катары кызмат кылат да. Ошонун ичинде Упанайды биз ушул мугалимдер менен бирдикте ушул коомдун аярлуу катмарына жардам көрсөтүүдө, ушул клиниканын иштөөсүндө ушул кызматкер катары ошол жерде отуруп, мугалимдер менен бирдикте ушул жардам көрсөтүүчү кошумча кызматкер катары иштетебиз.
Упанай Жаныбек кызы өз аракети менен 1 жыл болбосо 2-нчи жылы тыным албай түшүндүрүү, пикирлерди талкуулоо менен чыңалууну да жаратпай, сабырдуулук аркылуу өз максатына жете алды. Курбалдаштарына, элеттеги кыз келиндерге да өз тажрыйбасы менен бөлүшүп, коомдун өнүгүүсүнө, өзүн өзү өнүктүрүүгө, чечимдерди кабыл алууга, аралашууга да үндөп келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен. ОБД эжесиңдер берүүсү, мен атым Малия Суранова. Бүгүн биз аялдар алдыга чыкканга эмне тоскоол болот деген теманы талкууга алып отурабыз. Студиядагы бүгүнкү менин конокторум мектеп директору жана жергиликтүү кеңештин мурдагы төрайымы Канайым Султанова, эл аралык уюмдун Ысык көл жана нарындагы өкүлү Ширин Бакытова жана стартап уикенд демилгечиси жана программист Чолпон Абдыжапарова. Мындай нерселерди көрөбүз, баягы долбоордун иш-чараларында кыздарды да чакырса, анткени биз гендердик теңчиликти карайбыз да, балдар дагы тең болуш керек, кыздар да тең болуш керек. Анан бирок ошол иш-чараларда кыздардын активдүүлүгүн көргөндө мен коопсузданып кетем. Анткени баягы кыздар алдыга сүрүлүп эле кетип баратат да. Анан бир 20 жылдан кийин биз күчтүү аялдарды көрөбүз да. Анан балдар каерде болот, орду кайсы жерде болот деген мени да түйшөлтөт да, ал ойчу. Анан андай эле ошол эле учурларды көргөндө ошондой тың чөйрөнү көрүп, анан кийин эле мына көчөгүн эле бир шаардын бир мектебине мени баягы лидерлик даярдык болду бул эмеге да тиле баруугачы. Келип ошо кыз лидерлиги кантип жетүү керек, кандай баягы максаттуу болуш керек дегенде, ошо жерде туруп 60 кыз отурат, 60 кыздын 5 эле пайызы китеп окууга, умтулууга, өзүн ошо сиздей болуп чет жакка барып окуп келүүгө умтулат экен да. Калгандары болсо тынч отурушту да. Анан кийин мен ошондой көргөндө мүмкүн анда мындай ой болду. Кээ бир кыздар үй бүлөнү тандап эле тынч жашоону тандашат. Бир бөлүктөгү кыздар 9-дан 6-га чейин барып эле тынч жашоону каалашат. Кээ бир аз пайыздагы кыздар эле мен лидермин, мен алдыга умтулам, мен таасир этем коомчулукка, мен жергиликтүү жашап атканда регионумду, мамлекетимди дүйнөгө салым кошом деген кыздар азыраак болот экенбиз да. Мен Нарын шаарында турам, биз өзүбүздүн дагы тың кыздар бар. Ал кыздар менен да чогулуп ушинтип сүйлөшүп турабыз да. Кыздар дагы ал жерден да айтышат да, эмне үчүн биздин үнүбүз көп учурда угулбай калат, анткени биз аял болгондугубуз үчүн депчи. Анан же таасир эте албай калабыз. Эмне үчүн мэрликке биз аялдар кое албайбыз? Мисалы үчүн мэр биздики. Бишкекте дагы эле бир дагы мэр айым болгон эмес. Анан кийин бирок ошол эле учурда эменен кээ бир сот тармагында аялдар башкарып ушун бул да жакшы көрүнүш да. Бирок мен дагы деле сөзүмө кайткым келет да. Үлгүлүү, өрнөктүү аял заты көп болуш керек. Айтып кетким келет эле да, эгерде биз ушул жолду тандасак, ооба стереотиптер жолдо болот. Менин жашоомдо болгон жок деп мен айтуудан алысмын да. Мен 10 жылдан бери стереотиптердин үстүнөн иштеп, стереотиптерди кантип бузуу, стереотиптерге жол бербөө, көп түрдүүлүктү карманышыбыз керек. Ар бирибиз түрдүү болсок да, бирок сыйлоо мамиле менен кылып, мамлекет бир экенин айтып келебиз да биз жумушубузда. Анан ошол себептен кыздарга каалап кетет элем, эрктүү болгула, күчтүү болгула. Анан жашооңуздарда мыкты коом болсун депчи. Ал коомду түзө турган мына биз төртөөбүз бул жерде отурсак, канча адам көрсө, алар дагы биздин ошол жолго кошулсун депчи. Анткени биз бирөөбүз эле болсок, анча дагы чече албайбыз да. Биз көп болгондо гана, ошондо гана биз гендердик теңчиликтен алыс болуп, тек гана профессионалдуу колубузду кармап, мыкты деген сөзгө жетели да. Анан биздин өзүбүздүн укуктарыбызды айтыппастан, ошондой убакыт келет. Бизди Ширин айым, Чолпон айым, эже, Канайым эже бар мындай. Сиз мыкты, күчтүү аял заты экенсиз деп. Сиз ушундай ойго келет да. Мен да бир кошум келип кетти да, мындай бир эстеп кеттим, бир жолу үйгө келдим да, аябай ызаланып мындай бизде кыздарда мындай кошумча эмелерибиз бар да, мындай үйдү келип жыйнайсың, тамак сиз айткандай эле ишке барасың, үйгө келип үйдү тазалайсың, тамак жасашың керек. Анан мен 2 иште иштешим да, күндүз иштешим, кечинде иштешим. Анан үйдөн айтышты, сен еще үйдөгү иштерди кылганга жетишиң керек депчи. Ошондо кадимге отуруп мындай ыйлагым келген да, эмнеге мен кыз болуп төрөлдүм, эмнеге мага булар, мен эмнеге кылышым керек депчи. Себеби, например, мен иштейм. Кечинде менин башка коллегаларым үйүнө барып, ошол эле программирование жөнүндө окуса болот. А мен
почему-то үйгө барып алып үйдү тазалашым керек, тамак жасашым керек да. А эркектер үйгө барып алып жатышат, окушат, аларга уже тамагы даярдап, ошого келип алып прям ызалангам да. Эмнеге мен ошондой мындай уже школдо эле башталат да. Мисалы үйгө келгенде кыздар үйдү тазалаш керек, тамак жасашы керек, а эркектерге андай эме дополнительный мындай кошумча эмелери жок да. Ошондуктан биз уже мектепте эле бир аз заманыбыз аз да, өзүбүздү мындай эме өнүктүрүүчү. Ошон үчүн мен ата энелерге айткым келет, кыздарына мындай ошондой заман беришсин, окушсун. Себеби биз азыр Европаны, Американы карасак, азыр заман оор да. Мындай кызым бирөөнү күйөөгө тиет, бир байга тиип кетип эле ошону жашап кетет деген эме жок да. Азыр эчкепилдик. Байга тийсең деле эртең ажырашып кетесиң. Да, жыга бербеймби? Негизи эме да, мындай кыздар дагы өзүн мындай өнүктүрүшү керек. Себеби мындай заман оор эле. Мындай бир гана күйөөм акча таап келет деген нерсе жок. Азыр Америкада если балаң болсун десең экөө тең иштеши керек. Бирөө азыр бир адамдын айлыгы жетпейт. Да, жетпейт. Кыргызстанда да ошого эле келип атабыз. Эркектерге оор болот да. Да, анан деген ушундай кыздарга мындай дополнительный үйдү тазалап тигибүү деген эмени берген туура эмес деп эсептейм да. Алар өнүгүшү керек. Себеби мындай келечектеги жашоого даяр болушу керек. Өздөрү тамага акча тапканга билиш керек да. Анан азыр мен үйдө, например, уже ата энем түшүнүп уже айтат да, например, мен 1 саат бул программист иштесем, тазалабайчы, например, үйдү тазалаган ордуна 1 саат программист болуп иштесем, хоть там канча 2-3 аялга үйгө келип тазалаганга акчасы жетет да. Ошондой бир аз логикалык иштеш керек да, мындай өнүгүп. Азыр Чолпон айдын эместе дүйнөлүк деңгээлдеги ошо аял зат үйдө отуруш керек дегенде жана аристократтардын арасында эң бир жакшы көрүнүктүү мисал жана кайрымдуулук деген бар го. Кайрымдуулукту эгерде карай турган болсок, Диана ханшайымы чыгарып, анан кийин ал дагы ошентип жетим үй бүлөлөргө барып, жанагы кандай десем, кыйналып аткан мындай уязвимый топ деп коет. Кандай десем, кыргызчасын билбей калып атпаймынбы? Уязвимый кандай эле Сабыр байке? Уязвимый деген сөз кандай эле? Аярлуу топтогу, Аярлуу. Аярлуу топтогу ошол бөлүктөргө барып жардам бергендигин дагы ошол баягы ханышалык кабыл албай койгон экен да. Анткени ал күйөөсүнөн дагы популярдуу болуп баштаганынанчы. Анткени экөө чогуп баратканда Дианага көбүрөөк микрофонду беришчү экен да. Ага бербейчи. Анан ошондон кызганыч пайда болуп, ошондон улам мындай жерипчи, ошондой улам башталып кетти. Анан ошонун баардыгын биздин жаныбыздагы эркек заты да бизди күчтүү экенин билип турат, кабыл алыш керек экен да. Ошо биз күчтүү экенибизди коркушат. Чанып кетет. Ал нерсе бар, бирок ошо сурашыбыз керек экен да. Биздин жаныбыздагы мырзалар дагы коллегаларыбыз болобу, жашоодо бир туугандарыбыз болобу, жаныбыздагы жарыбыз болобу, ар дайым ошо биз мыкты аялды алдык, мыкты аял менен жашап атабыз, мыкты аял менен. Кайрымак сыгыз кайра сыймыктанышпайбы? Ушундай аялды алып. Ошондой нерсе жок болгондугуна байланыштуу биз баягы эле Чолпон айткандай үй маселесине келип калдык да. Анан мындан кичине чыгалычы дегенге чакырат элем да. Бизди кабыл алганды үйрөнгөндө гана биздин маселебиз чечилет да. Ооба, кандай эме жесизде бир акыркы сөз айтып коюңузчу, мен токтоп бүтүрө берели. Мына азыр жана сен айтканыңа дагы бир неме финансы да. Туура. Мына финансыда көп, мисалы үчүн мына мен эми ачыгын эле айтайын, мынтип жашырып кереги жок. Мен 2 жолу мени азырда өкмөткө барып иштеген айылдагылар сунуштап атат. Бирок мен мектеп эски, жаңы мектеп салышым керек. Ошого чуркап атам да өзүмчү, ошого аракеттенипчи. Мен азыр өкмөткө барып мен 2 жолу өкмөттүккө койдум. Ошо айылдык немеде. Бирок 2 жолу өтпөй калдым да. 2 жолу өтпөй калдым. Бул жерде дагы деле көз караштар, анан кийин бул аял киши иштей албайт, мындай деши мүмкүн. Бирок мен иштегениме көп ишенет, бирокчу ишенет.
ушул жерге келип финансы да. Мен азыр мына 21 депутатты коюп койсо айылдык кеңештечи, ошонун 11-иге акчаң болсо берип коюп өкмөт болуп атышпайбы. Ал өкмөттөрдүн деңгээли канчалык? Мисал үчүн ошол жерге барып, мисал үчүн 5 жыл иштеп кетишет, айылга эч нерсе кылбайчы. Мисал үчүнчү. Жерде ошондо колунда көбүрөөк болуп калгандар мисал бийликке үчүн келип жана калат, лидер болгонго мүмкүнчүлүгү көбүрөөк. Ачык эле ошо бир эле өзгөн эмес бар жокту. Кыргызстан боюнча. Кыргызстан боюнча 11 депутатты акчага сатып алат. Өмүр бою 11 депутаттын көзүн карап, убактысы өтөт. Өзүнүн план программасын, өнүктүрүү планы ошону түзүш керек. Мен ушул жумушту аткарамын деп, ошол жумушту аткарыш керек. Ошо акчаны неме алар немеле бериш керек да, мисал үчүн депутаттарчы. Ошондо эмне кылабыз анан? Акчабыз жок, айымдар биз акча жок, акча жок мына деп жүрө бербей, дагы аракет кылыш керек, окуш керек. Балдар эми биз да кыйла жашка барып калдык, дагы өнүктүрүш керек. Мына лидерликти мектептен дайындап барсаң, кийин барып туруп кыздар ар тармакка кетип неме болуп, мисал үчүн ошол эле айылдагы аялдар өздөрү, Чолпон айтып атпайбы, өздөрүндө дагы кызыгуу болуш керек да. Ушул кылат мына деп карап алып, аркасынан сөз кылып отура бербей, ошол ишти мен дагы кылам деген позицияга өтүш керек дагы. Ошого аракет кылып кылышыбыз керек да. Мисал үчүн силер азыр неме айтып атасың, мына 30% аялдарга берип койду депчи. Менин оюм эртең ошол 30%ке аялдар өздөрү көтөрүлүп барабы? Бул өзүнчө бир жерден болуш керек. Ушул 30%ке ошо айылдан аялдар көтөрүлүп барабы? Мисал үчүн азыр айылда баары бир ал жерде жергиликтүү эмен кеңешке баргандан кийин ал жерде мыйзамдар толтура, мисал үчүнчү. Ошол эле депутаттардын статусу, жайыттар боюнча, жерди кайра бөлүштүрүү боюнча, трансформация боюнча, айыл аймагында келген тургундардын арыздаттануулары, мына ошонун бардыгын караш үчүн ал жерде билим да керек да, мисал үчүн. Мисал үчүн туура эмес жерге кол коюп өмүр бою шорун катып сурак берип жүргөндөн көрө, андан көрө окуп билимдүү мындай адамдар барса. Азыр айылда карасаң жок да эч ким, мугалимдер эле. Мугалимдердин бардыгы депутат болуп алсак жакшы да. Барбай, андан мисал үчүн мына айылда дагы күчтүү аялдар көп, мисал үчүнчү өзүнчө инициатива көтөрүп бул жумушту аткарабыз деп. Айылда жумушту аткарышат, бирок саясатка бул жака да барыш керек да, ошол аялдарчы. Анан кээде сиз депутаттыкка коюңуз, мынтиңиз десе, мага болбойт де кандай деп, анча-мынча көтөрүлөйүн дегендерди бул жактан тыйып коюшат. Демек биз ошол көтөрүлөм, мен бир нерсе жасагым келет деген айымдарды дагы биз бирибиз колдоп, сен жасай аласың, биз аркаңа туруп беребиз, колдоп беребиз деп бирибизди колдоп, ошол аялдар бирибизге биз дагы мындай бир күч кубат берип турсак, айымдардын арасында лидерлер дагы көбөйөт деп мен ишенем. Сиз да айтып калдыңыз, азыр ошо тенденция жакшы болуп келатат деп, айымдар дагы жакшы мындай бир мурда бир баягы социалдык тармакта эле жүрө бербей, азыр ишкер болом деп, анан кийин тиги саясатка аралашам деп, анан баягы IT сферага дагы тармакка да кирип, ушинтип азыр кыздар бизде мындай жанданып, балким бир кандайдыр бир жаңы бир доордун босогосунда турабыз.
ошентип эле биз анда уланта берели, кыздарыбызды да колдой берели, ата энелер да кыздарын колдошуп, ошолорго баягы канаттарын кеспей, тескерисинче баягы кандай десем бир жакшы бир фундамент болуп берсе, ошондо биз да бир көп жакшы жетишкендиктерге барабыз деп ишенем. Ушул менен анда биз берүүбүздү аяктай берели. Бүгүн биз аялдарды алдыга чыкканга эмне тоскоол болот деген теманы талкууга алдык. Бүгүн студияда биздин конокторубуз мектеп директору жана жергиликтүү кеңештин мурдагы төрайымы Канайым Султанова, эл аралык уюмдун Ысык Көл жана Нарындагы өкүлү Ширин Бакытова жана стартап уикенд демилгечиси жана программист Чолпон Абдыжапарова болду. Бул эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Эмки берүүгө чейин сак саламатта болуңуздар.